Улукбан кечиңиз менен сиздер көрүп жаткан ЛТР телеканалында күн маек берүүсү өкмөт Кыргызстандын дагы да экономикасы өнүгүүсү үчүн тоскоолдук жаратып келген формалдуу эмес экономикадан арылуу керек деп айтып келет. Формалдуу эмес экономика деген эме бул биздин күнүмдүк турмушубузда кездешип жаткан эмгек келишиминен жок жумушка кирүү, анын арты менен киреше салыгы көрсөтүлбөй, камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнбөй отуруп, сиз социалдык жактан коргонууңуз төмөн деңгээлде болгону. Бул кайсыл жактарда көбүнчөсү ошол эле шаарларда же айыл чарбалык эмес секторлордо, дүң жана чекене соододо, автоунааларды, техникаларды, батирлерди оңдоо чөйрөсүндө же болбосо курулушта, транспортто, мейманкана жана ресторан бизнестеринде көп кездешет дешет адистер. Экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров менен дал ушул формалдуу эмес экономиканын ар бирибизге тийгизген таасири туурасында сүйлөшөлүк деп чакырып отурабыз. Гурас мырза, саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсызбы. Гурас мырза, статистика боюнча ички дүң өндүрүмгө карата ушул формалдуу эмес экономика бир 20–23,5% түзөт экен, же болбосо 145 миллиард сомдой каражат, мындайча айтканда келишими жок жумуш же айлык акы конвертке салынып берилет деп түшүнсөк болчудай экен да. Социалдык изилдөө жүргүзүлгөн экен ушул формалдуу эмес экономика туурасында элдин оюн билүү максатында. Ошол респонденттердин жарымынын көбү ошол эмгек келишимин түзүү зарылчылыгы жок деп эсептешсе, 1/3 көбү бул ошол камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөө үчүн бул иштерди жасабаганын айтыптыр. Андан дагы 10%дан ашык болсо билими жок, же болбосо эмгек келишимин түзүү жөнүндө мындай жөндөмдүүлүк жок деген жоопду айткан экен да. Мисалы, менин оюмча, күнүнө адам 500 сомдой тапса, бизде түшүнүк боюнча, ошону багыл жана НДС, соцфонд дегендерге төлөгөндөн көрө, андан көрө ошол акчаны өзүм алып эле көмүскө иштей берген жакшы деген түшүнүк бизде калыптанып калгандай да. Кандай дейсиз, ушул формалдуулукка өтүүгө жарандар кандай көмөктөшүүсү керек? Рахмат. Эми биринчиден кийинчерээк деп айталычы, бирок бул 2002-жылдан бери неформальная экономика деп жүрөбүз. Анын ичинде теневая экономика жана башкалар. Анан сиз айтып кетпедиңизби азыр социалдык кандай бир мамлекет жардам берер деп, ошол эле пенсия, пособие, же болбосо больницага барганда койка место, дары-дармек алганда көп эл ушул эле дегендей мындай нааразычылык болот да. Мындайча айтканда, баягы ошол соцфондко төлөп атканынан анан кайра барып ошол төлөгөндөн кийинки алып аткан кызматына көп нерсе кичине нааразычылык болот да. Эми бул эмнеден келип чыгып атат? Бул только социалдык эле тармакта эмес, деги эле мамлекеттик кызмат көрсөтүү тармагынан. Биринчиден, Кыргызстан эми 32 жылдан ашып баратабыз. Эгемендүүлүктү алгандан бери биз рынок экономикасына баш байладык. Биз капитализмге өтөбүз деп келдик да. Эми капитализмге өтүш үчүн же болбосо кандайдыр бир деңгээлде бир система түзүш үчүн, ошол эле капитализм системасын түзүш үчүн коом өзү өзгөрүш керек да, коомдун көз карашы. Бизде азыр көп учурда Совет, мен да Советский Союзду алып калдым да, анан дагы көп кишилер бар да, ошо Совет доорунда жашап, бизде бекер болчу, тигил болчу, бул болчу деп анан ошол ой жүгүртүүсү калып калган да. Анан ал ой жүгүртүүнү биз эртең эле өзгөртүп койгула, же болбосо давай башкача кылалы деген кабыл алуусу кичине оорураак болуп атат да. Себеби мамлекеттин кыймыл аракетин көп нерседе түшүнүш эл тарабынан, коомчулук тараптан оор болуп аткан себеби ушул, мындайча айтканда, бир коом, мисалы көпчүлүгү улуу муун, орто муун түшүнбөй атат. Жаш муун
туура түшүнүп атат. Ушундай болуш керек депчи. Ошон үчүн буга кандайдыр бир деңгээлде убакыт керек да. Анан убакыт керектен тышкары түшүндүрүү маселеси бар да. Ушу элгеслер, мага окшогон эл агартуучулар, жана аттуу баштуу кишилер ушуну айтып, дайыма айтып, же байма-бай айтып, ушундай бир түшүндүрүү иштерин жасаш керек да. Анан бир нерсени кабыл алаардын астында ошо элдин астына чыгып, мындай кылабыз деп атабыз, мындай болот, ушул туура деп анын артынан бир кандайдыр бир изилдөөнү кошо камтый кетиш керек да. Мындай изилдесек ушундай болот экен депчи. Ошондо биз алдыга чыгабыз. Шарт эле бүгүн эле эртең капитализм курабыз дегенден алыспыз, бирок ошону көздөй баратабыз да. Ошон үчүн коомчулуктагы туура түшүнүп, айтып, анан жана мен айтып кеткен маселени мамлекет тарабынан кызматты дагы жакшырта башташ керек да. Азыр эми электронный тармагын көп болуп атат. Мисалы көчө эле уктум. Балан чакка барбай эле ошо электрондук документтерди алабыз. Азыр очередьибиз деле электронный болуп атат. Деги эле ушу санариптик трансформация боло баштады да. Бул жеңилдик алып келип атат да. Бирок фундаменталдуу коомдун түшүнүгү пока быша элек да. Курас мырза, негизи ушул формалдуу эмес экономика эми албетте бир эле Кыргызстандагы проблема эмес экен, дүйнө жүзүндө дагы көп кездешет экен да. Негизи көптөгөн мамлекеттерде ушул формалдуу экономикага өтүүдөн өздөрү баягы жарандар көпчүлүк учурда өздөрү чочулушат экен. Эмне себептен? Эң негизгиси мисалы эми мен 100 сом зарплата алсам, мамлекет мага айтып турат да 20 сом салык төлө дейт да, мисалы да. Мен ушу 20 сомду мамлекетке эмнеге төлөйм деген суроо пайда болот да сразу элечи. Адам баласы бирок ошол эле учурда ошо мамлекетке эмнеге төлөп атканын жакшы түшүнбөйт да. Мисалы айтып кетейин. Ошо 20 сомдун ичинде мамлекет жол салып атат. Ошо 20 сомдун ичинде мамлекеттик больница, мектептер бар. Милиция, коргонуу деги эле көп ушу мамлекеттин ичинде болуп жумуш жасап, иш кылып аткан мамлекеттик кызматкерлер бар. Анын ичинде армия бар, ошонун баары кетип атат да. Ошол эле скорый помощьту чакырат, ошо киши төлөбөй койгон, мисалы конверт 100 сом, 20 сом төлөбөй койгонду. Анан скорый помощьту чакырат дагы, анан скорый помощь 4 сааттан кийин келсе жини келет да. Эмне 4 саатта келесиң депчи. Анан медик айта албайт да, сен мурда 20 сом төлөбөй койбодуң беле, ошон үчүн барам депчи. Барбай койдум депчи. Бирок аң сезиминде ошол түшүнүк жок болуп атат да адамдынчы. Анан мен эмне үчүн төлөдүм эле, төлөйм. Мен 30 жылдан бери өзүмдүн бизнесимди өзүм кургам дейт. Анан эми сен өзүң бизнесиң курдуң, бирок жолду сен курган жоксуң. Свет сен билейген электростанция курган жоксуң. Мисалы сууну сага бирөө алып келип берген жок, же жерди казып өзүң чыгарып алган жоксуң дегендей. Мунун баары мамлекеттик кызмат да. Бирок аны түшүнгүсү келбейт да. Мага эч ким мамлекет бир тыйын жардам берген жок деп ушинтишет да. Бирок бул мамлекеттик кызмат жанагы немелердин баарын алып атышат да. Анан ошон үчүн жанагы 20 сомду төлөгүсү келбегендер көбүрөөк кыйкырат, анан арзан пенсия алат да. Аз пенсия алып калат дагы, анан кыйкыра баштайт. Мен 30 жыл иштедим, пенсиям мынча эле болуп калды деп, анан дагы бирдеме кылып, бул жерде эми пенсияга тиешелүү ала келгенде азыр эми 6900 кылды да, минимальныйынчы 6900, 7000 деп коелучу. 7000 кылды. Эми көбүн учурда мурда эч ким эчтеке төлөбөй эле жүргөн кишилер бар болчу да. Социалдык төлөмдөрү жок, эчтекеси жок, деги эле ушундайлар көп да Кыргызстандачы. Эми ошолор дагы алып атат да ошол акчанычы. Мындайча айтканда мамлекеттик бюджеттен кетип атат. Эми пенсиялык системаны кандайдыр бир өзгөртүш керек, жаңылаш керек деген маселе бар.
Мындан тышкары жанагы жеке камсыздандыруу деген болот да. Биз баягы сөзсүз түрдө медициналык камсыздандыруу бар го, ОМС деп коебуз го биз. Ошо ОМСка биз негизи аз эле акча төлөйбүз да. Сиз деле, мен делечи. Биз эмнеге төлөйбүз? Биз койка местага эле төлөйбүз да. То есть барып жатканга. А вот врач келип консультация бергенине, дагы бир сизди операция жасап, жана башка кылып, аркы кылып, берки кылганга негизи жанагы биз ОМСке төлөп аткан акчабыз жетпейт. На самом делечи. Азыркы баалар менен? Азыркы баалар менен эмес, деги эле ушундай көп чет өлкөлүктөрдө эми аларда мен дагы бир сер айтып коеюн. Традиция деген эми калыптанып калган көз караш бар да. Ушуга төлөшүбүз керек. Мен төрөлгөндөн баштап камсыздандыруум бар да. Менин ден соолугум, менин үйүм, менин машинем, деги эле койчу баардык ушул системасынын баары камсыздандырууга кирген да. Мамлекеттик деңгээлде, анын законунун негизинде эл ошону кабыл алган да. Эч калечи 200-300 жыл болду да. Алардын ичинде уже ошондой экономикалык маданияты бар да. Биз жаңы эле баштап келатабыз, биздин ичибизде, өзүбүздүн көз карашыбызда экономикалык маданият жок. Ошол эле салык маданияты жок. Деги эле кредит алып атканда ошонун маданияты жок. Ошол эле ала коюп, бере коюп, же эмне болуп кетмек эле мамлекет каякты карап атат деп көп кыйкыргандардын баары ошо баягы совет доорунда кийинчерээк башка көз караш алып калган адамдар ошондой да. Ошон үчүн бул жакта айтып кетейин. Сиз айтып кетпедиңизби жанагы машина оңдоодо, айыл чарбада, деги эле кызмат көрсөтүү тармагында ушулардын баары баягы конверт менен зарплата төлөйт дагы. Анан негизи отчетунан кичирейт берет да. Мисалы 10 киши ошол эле швейный отрасльда 10 киши иштесе, 5 кишисин көрсөтөт, 5 кишисин көрсөтпөйт. Ошо ким түрткү болуп атат? Өзүлөрү адамдарчы. Мындай ачыгынан берейинби десем, ооба десе, мисалы алар примерно 19% салык төлөш керек болот да. Бизнесменге өзүнүн мындай выгодасын карайт да ал делечи. Мисалы мен зарплата төлөш үчүн бизнеске плюс 19% начислять этишим керек да. Чтобы мамлекетке которуу ийгенге. Ошон үчүн эмгек наркы көтөрүлүп кетет да. Эмгек наркы. Бул эмгек наркы көтөрүлүп кеткен сайын, салыктын айынан көтөрүлүп кетсе, бизнесмендер качат. Дагы бир нерсени айтып коеюн. В принципе, бизнесмендердин баарына салыкты 1 сом кылып койсок азыр, ошонун арасынан төлөбөгөндөр да болот да. Анткени бул азыр салык маданияты жок үчүн ушундай болуп атат да. Экономикалык, деги эле экономикалык маданият жок болгон үчүн ушундай болот. Бирок алдыга жыла беришибиз керек да. Неге дегенде дагы бул формалдуу эмес экономиканын дагы бир нерсеси бар. Но эмгек акынын төмөндүгү да. Деги эле өзгөчө айыл чарбада эмгек акынын төмөндүгү. Эмгек акын төмөн болсо, андан тышкары еще анын үстүндө салык турса, ошо көбүнчөсү көрсөтпөгөнгө аракет жасайт да. Менде эчтеке жок, мен төлөй албайм, балам жок, түкүнчө жок депчи. Андан тышкары кедейликтин деңгээли Кыргыз Республикасында мисалы 21-жылы 22 жылы 30%-тан ашык болчу. Бүгүнкү күнү 18-19% көрсөтүп атат. Бирок ошондо дагы бул бийик көрсөткүч деп айтыш керек да. Кедейчилик менен кандай күрөшөбүз дегенде, азыр мына министерство социальной защиты деп жүрүп, ошолор бир контракт түзүшүп, ушу жанагы мындайча айтканда
акчасы жок, колунда жок кишилерге бир кандайдыр бир кредит берип, анан социальный контракт деп атышпайбы? 100 000 сом. 100 000 сомдон берет, ага берет, ошо кандайдыр бир деңгээлде ушу кедейчиликтен чыгаруу маселесинин бири да. Курас мырза, эми экономиканын деңгээлин төмөндөтүү, бизнести көмүскөдөн чыгаруу же болбосо салык салуу системасы, ишканалардын иштөөсү үчүн жакшы шарт түзүү деген сыяктуу жакшыртуу азыр өкмөттүн баардык аракеттерин жасап жатат да. Формалдуу эмес экономика туурасында албетте буга чейин да Минкап төрагасы Акылбек Жапаров дагы деңгээли жогору бойдон калып жатат деп айткан болчу. Негизи азыр жогоруда биз айтып өткөндөй ошол эле транспорт, мейманкана, курулуш, жанагындай ресторан бизнестеринде, дүң жана чекенен соодада көп кездешет экен ошол формалдуу эмес экономика. Канткенде мамлекет ушул тармактар менен бир консенсуска келип, канткенде мамлекет ушуларды ачыктаганга мындай бир аракет көрүшү керек. Мамлекет эми аракет көрүп элатат, бирок азыр эле айтып кетпедим, баягы көптөн бери калыптана элек нерсени бул жерде баягы кылыч менен жүрүп барып чаап ийгенден абайлаш керек да, экономика мындай болбойт да негизичи. Анан кээ бир маселелер чыгып калып атат да ошондойчу. Бул эми бара түзөлүш керек да, бирок ошого кандайдыр бир жол салып бериш керек да. Биринчиден азыр айта кетет элем, мына 25-жылы 1-январдан салык кодексине көп өзгөрүүлөр кирет. Ошол жакта да өкмөт, ошол эле салыкчылар тыгыз карап, кайсынысы кандай эффект берет. Мисалы эң оңою 10%-тен 2% кошуп койгула 12% болсун деген бул эң жеңил эле нерсе да. Эң кыйыны ошо 10%-тен көп салык төлөөчүнү пайда кылыш. Оор да. Мындайча айтканда налогооблагаемая база деп коет да. Биз ошо салык төлөөчү базаны кеңейтишибиз керек да. Эгер салык төлөөчү базаны кеңейте албасак, ошол эле учурда өзү эле азыраак болуп турса, анан дагы ставкаларды көтөрсөк, же болбосо кандайдыр бир мындайча айтканда көмүскө төлөөлөрдү, билинбеген төлөмдөрдү көбөйтсөк, анда бизнес кача баштайт да. Ошон үчүн бизнеске мындай так конкреттүү түрдө бир ар бир өзгөртүү, ар бир чечим мындай бизнеске түшүнүктүү болуш керек да. Мындай ар бир салык кодексинин статьясы конкреттүү түрдө жазылып туруш керек да. Аны бир юрист келип башкача окуп, же болбосо бир экономист келип башкача окубаш керек да. Дагы бир маселени айтып кетейин, ошондон көптөн бери эле айтып атам, дайыма кезиккенде эле айтам. Бизде салык кодексине комментарий керек да, официальный комментарий. Эч ким уккусу келбейт, ушуну көп эле учурда силер да ушуну чыгарып айтып койгула. Комментарий деген бул эмне? Салык кодексине комментарий деген бул закондоштурулган кайсыл учурда кандай болуп, кандай төлөш керек деген конкреттүү түрдө закондоштурулган статьянын чечмеси да. Чечмеленип берет ошол статья. Эгер мындай чечмеленбесе, анда сотко барганда деле жана башкалар деле мындай каалаган жагына тартып, ары түртүп, бери түртө беришет да. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул комментарийни сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Анан салык кодексине жылда эле бирдемени кийире бербей, бир мораторий коюш керек да, бир хотя бы 5 жыл, 7 жыл ушу бир кабыл алгандан кийин ушул өзгөрүлбөйт деп. Бул экономикалык закон да. Өзгөчө ставкалар боюнча кандайдыр бир кыйыр же жашыруун салык төлөмдөрдү алганга аракет жасаш керек да.
ошондо гана акырынан бизнес түшүнөт. Анан түшүнгөндө баягы көп жумушчу орун пайда болот. Акырынан жана кедейчиликтен чыга баштайбыз. Деги эле ушул да бизнесмендин мамлекетке эң пайдасы бул жумушчу орун түзүп берүү. 10 киши жумушчу орун түзүп берсеңиз, ошо 10 киши салык төлөйт, андан тышкары өзүнүн үй бүлөсүн багат да, мисалы. Ошон үчүн ушуга приоритет жасаш керек да. Ошо азыр бүгүн биздин президентибиз айтып атпайбы, инвесторлорду коргойбуз, ички жана тышкы инвесторлорду өнүктүрүшүбүз керек деп ушуну көздөй тереңирээк, тезирээк бир жакшынакай бир закондорду алыш керек да. Гурас мырза, негизи сиз жумуш орундарды түзүү боюнча айтып кетпедиңизби? Кыргызстанда негизи өкмөт быйыл 250 миңдей жумуш ордун түзүүнү пландаган болчу. Жыл аягында дагы анын натыйжасы, жыйынтыгы айтылат болуш керек. Негизи бул жерде жумуш орундарын түзсө, иш менен камсыз кылуу, ошол жакырчылыкты кыскартуу ортосундагы ошол тыгыз байланыштан улам татыктуу жумушка көмөктөшсө гана инклюзивдүү болушу мүмкүн деп дагы айтылат. 2 жылда жалпы экономикалык өсүш, могул жерде бир маалыматты орточо эсеп менен ошол эмгек капиталынын салымы 2% түзгөн экен. Ошол жумуш орундары дегенде формалдуу эмес сектордо ошол 80.520 деп бул министрликтен берген маалыматы боюнча, анан соодада жана кызмат көрсөтүүдө топтолгон экен. Негизи жумуш ордун түзүү боюнча өкмөттүн соңку бул боюнча көрүлүп жаткан чаралар туурасында кандай ойдосуз? Канчалык натыйжалуу болуп жатат? Эми жумуш орунду түзүү дегенде биз көбүнчө учурда, если баягы таза өкмөттү карасак, бул жанагы бизде завод, фабрика жана башка жол салуу, ушулардын баары мындайча айтканда жумушчу орун түзүлүп атат деген сөз да. Анан мунун ичинен эң негизгиси баягы жумушчу орунду түзчү бул бизнес да. Мамлекет анын баарын жасай албайт да, биринчиден. Бул чакан жана орто бизнес эң негизгиси ушулар баягы эмгек рыногун ушулар карайт да. Ушуларга эмгек рыногуна шартын түзүп беришибиз керек да. Буларга кичи жана орто бизнеске эмгек шартын алар кандай түзүш керек деген маселеге келгенде, кайра эле баягы салык, социалдык төлөмдөргө келебиз да. Эми салыкты эч ким көтөргөн жок. Мисалы ставкаларынчы биз билген жокпуз. Мен байкаган жокмун да. Бирок эмнегедир бизнестин ою ушул тиге деле төлөп атабыз, буга деле төлөп атабыз деген мындай кайчы пикир айтылып жүрөт. Ошон үчүн бизнести угушубуз керек да. Булар эмне деп атат? Дайыма-дай байма-бай кезигип, экономика министрлиги, салык кызматындагы кишилер ушулар кезигип эле атат. Бирок чечим тыянак кандай чыгып атканын андан аркысын коомчулук билбей калып атат да. Баягы биз кезиктик элек. Анан кезиккенде монда маселе койдук элек, ошол маселе монда чечилди, жакшы чечилди же чечилбей турат деген ушундай бир критерий керек да. Эгерде андай критерий болбосо, келип кезигип сүйлөшүп коюп кетип калгандан пайда деле жок да. Ошон үчүн ошолордун негизинде кезигип, мамлекет эмнени каалап атат, бизнес эмнени каалап атат, ортосунда кандай чечим кабыл алдык, компромисс болдубу, эмне болду деп, анан ошону элге жарыялап коюп туруш керек да. Антпесе мындай результат жок болгондой сыяктуу болуп калат да. Гурас мырза, чоң рахмат бизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Формалдуу эмес экономиканын биздин күнүмдүк жашообузга ар бир кыргызстандыкка тийгизген таасири туурасында биз экономика илимдеринин доктору, профессор Гурас Жапаров менен Күн маек берүүсүндө талкууладык. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.